Саламатсыздарбы? Бүгүнкү маанилүү маегибизде жол эрежелеринин көп бузулгандыгы жана ошол жерде өспүрүмдөрдүн көп ошол кырсыкка кабылып жаткандыгы жөнүндө сөз кылмакпыз. Биз менен болуңуздар. Саламатсыздарбы? Студияга кош келипсиздер. Анда эмесе ошол бүгүн биз сөз кыла турган нерсе биздин шаарда, Бишкек шаарында, негизги Кыргызстанда жол эрежелеринин көп бузулуп, ага биринчиден айдоочулар күнөөлүү болсо, жана ошол жолдо өтүп бараткан өспүрүмдөрдүн да бул жерде тиешеси бар экендиги жөнүндө сөз кылабыз. Анда эмесе алгачкы сөздү сизге берсек, сиз өзүңүздү тааныштырып, бүгүнкү күндө эмне үчүн жол эрежелери көп бузулуп жатат, ошол жөнүндө кыскача айтып берсеңиз. Бул жерде мен суроомо кошуп өзүмдүн бир оюмду кыстара кетсем, мүмкүн биз ошол жол эрежесин бузуп жаткан айдоочуларга аз штраф, айып пулду аз салып жатабыз. Алар эмне болуптур, мен бузсам деген 1000 сом, 2000 сомду төлөп коюп кете берем деген мааниде алар өздөрүнө ишенип, бир жасаган, бир жолу бузган жол эрежесин кайра эле кайталап жаткан учурлар абдан көп болуп жатат. Андан деген биздин жаш өспүрүмдөр же болбосо биздин жарандарыбыз жөн эле ошол кырсыкка кабылбастан өлүм коштогон учурлар да болуп жатат. Мен сизге айтайын дегеним, мүмкүн ошол айып пулду 20 000 сомго чейин же болбосо андан көп кылып салып койсок, ошол айдоочулар мүмкүн буга жоопкерчилигин кененирээк сезет беле деген ойдомун. Бул боюнча дагы кыскача өз оюңузду билдирип кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Ички иштер министрлигине караштуу патрулдук милиция башкы башкармалыгынын жол көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы, милициянын полковниги Сандыбаев Мухтар. Акыркы убакта сиз белгилеп кеткен көйгөйлүү маселе биздин Бишкек эле шаарында эмес, Кыргызстандын облустарында, региондорунда көп маселелер болуп аткан учур. Эмне үчүн дегенде, биз жаш балдар менен байланышкан бир жол кырсыгы болсо дагы биздин жүрөгүбүздү ооруткан маселе. Себеп дегенде башка балдар болбойт, ал балдардын баары биздин балдар болуп эсептелинет. Биз буга карата биздин патрулдук милиция башкы башкармалыгы тарабынан, ички иштер министрлиги тарабынан бүгүнкү күндө бул болуп аткан ушундай жаман окуяларга бөгөт коюу максатында ар кандай рейдтер жүрүп атат. Жарагандай жол эрежесин бузган айдоочуларга чаралар колдонулуп атат. Ушу көп жерлерде айтып кетиш керек, белгиленип келатат. Ушу жаш өспүрүмдөр менен болгон жол кырсыгы былтыркыга караганда өсүп кетти деп, бирок мен айтып кетмекчимин. Былтыркы жылга салыштырмалуу 2016 жылы 724 жол кырсыгы катталса, 2017 жылы 569 жол кырсыгы катталды. Ушу жаш балдардын катышуусу менен болгон жол кырсыктары. Ошондуктан 21%ке азайтты. Бул дагы өтө чоң жумуш. Биздин ички иштер министрлиги тарабынан болуп аткан жумуштар. Каза болгондордун саны былтыркы жылы 68 болсо, быйылкы жылы 30 болду. Ушу жаш балдардын каза болгону. Бул дагы 55-56%ке азайып атат. Бирок биз буну менен эле баягы чоң жумушту кылып кыйратып отурабыз дегенден алыспыз. Биздин керек болсо ар бир баланы ушу жол кырсыгына болтурбоо максатында ар кандай жумуштарды өткөрүп атабыз. Мына жакында эле биздин урматтуу премьер-министрибиз поручение берди. Биздин ички иштер министрлигине, жол транспорт министрлигине, билим берүү министрлигине тапшырмалар берилди. Ал жерде биздин ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан бүт региондордо, Кыргызстандын региондорунун ар бир мектептин жолдун жээгинде жайгашкан мектептерди биз изилдеп чыгып, канча жол белгилерин коюш керек, канча жерге жол сызыгын чийиш керек, кай жерге жанагы жол чырагын орнотуш керек, мунун баасынан өйдө эсептеп, количествосунан өйдө эсептеп тактап, биз сунушту өкмөткө жөнөттүк. Андан тышкары мэрлерге, Бишкек шаарынын мэриясына, Ош шаарынын мэриясына, обл администрацияларга дагы каттарды ички иштер министринин колу менен жөнөтүлдү. Ал эми жанагы сиз айтып кеткен жанагы штрафтарды чоңойтсок, 20 000 кылсак кандай болот эле дегенде, чынында эле
сиз абдан туура айтасыз, биздин айдоочулардын аң сезими өтө ылдый болуп атат. Эмне үчүн дегенде бул жерден мен бир беткей бирөөнү күнөөлөгөндөн алысмын. Бул жерде айдоочулардын дагы күнөөсү көбүрөөк болуп атат. Кээ бир жерлерде балдар дагы, бала да, жаш бала да кээ бир жерде ойноп чыгып кетип, ушундай кырсыкка учураган фактылар дагы кездешип атат да. Бирок бул боюнча мен жана жогоруда айтып кетпедимби? Биз ар бир мектептин янына балдарды коюп, өзүбүздүн патрулдук милиция кызматкерлерин коюп иштетип атабыз. Ар бир мектепке буйруктун негизинде патрулдук милициянын кызматкерлерин бекитип жана сабактарды өткөртүп атабыз. Жолдон эртең менен мектепке киргенин, чыкканын эне аталар менен сүйлөшүп, көп жумуштар бүгүнкү күнү аткарылып атат. Биз муну мындан ары дагы жогорку деңгээлде аткарып, ушу жаш балдардын өмүрүн сактап калуу боюнча көп чаралар болуп атат. Ички иштер министрлиги тарабынан чынында бул жанагы айып пул көтөрүү максатында өзүңүздөр билесиздер, баягы 1000 сомдук мас абалында айдаган 1000 сомдук айып пулдар бүгүнкү күнү 20 000 сомго чейин көтөрүлгөн. Ушундай көп жакшы жөрөлгөлөр бар. Бүгүнкү күнү дагы бул маселенин үстүндө иштеп атабыз. Чынында эле кээ бир ушу административный кодекстин кээ бир статьяларын көтөрүү максатында биз азыр жогорку кеңеш менен, өкмөт менен иштеп аткан учурубуз. Ошол премьер-министр Сооронбай Шарипович өз сөзүндө айтыптыр, ошол балдардын кырсыкка кабылуусуна бир топ тармактын, ошол эле билим берүүнүн, ошол эле же болбосо ошол ички иштер министрлигинин дагы күнөөсү бар деп. Бул жерде ички иштер министрлиги тарабынан эмне күнөө болушу мүмкүн? Же жогоруда айтылган айып пулдун аз болуп аткандыгыбы, же болбосо ошол жерде ошол мас абалында жүрүп бир кырсыкка кабылган айдоочуну кое берип жиберип, кечирип, ал ошол эле кайра ошол кырсыкка кабылып жаткан сиздин оюңузча кандай? Эми бул жерде премьер-министрдин айткан сөздөрү мен ойлойм бул туура. Чынында ушундай окуя болуп аткандан кийин түздөн түз бирөөнүн бул жерде күнөөсү болушу мүмкүн. Мүмкүн эмес, бул турган иш. Эмне үчүн дегенде күнөөсү эмес, жоопкерчилик бул бир эле ички иштер министрлигинде эмес, жоопкерчилиги башка министерство, ведомстволордо да болуш керек, эне аталарында да болуш керек, мектептерде да болуш керек. Биз ички иштер министрлиги жалгыз өзүбүз мунун баарына жетишип, токтотуп кармап калууга мүмкүнчүлүк чынында жок. Ошон үчүн биз азыр башка министерстволор менен, ведомстволор менен, эне аталар менен, мектептер менен бүгүнкү күнү иштеп, ушу жаш балдарды жанагы сактап калуу максатында иш-чаралар болуп атат. Ал эми жанагы айдоочулар кармалып, анан кийин кетип калып, же болбосо ким күнөөлүү? Эмне үчүн дегенде бүгүнкү күнү ички иштер министрлигин күнөөлөгөндөй айдоочу күбөлүгүн ички иштер министрлиги бербейт. Жолду ички иштер министрлиги салбайт. Жол белгисин ички иштер министрлиги койбойт. Жолдун жээгине жанагы чырактарды освещение деп коет. Анын баарын ички иштер министрлиги кылбайт. Ал үчүн бизге ички иштер министрлигинде мындай статьялар каралган эмес, акча бөлүнгөн эмес. Бирок биз ошого карабастан бул баарыбыздын жалпы ишибиз. Ички иштер министрлигинин дагы иши, элге билим берүү министрлигинин дагы иши, ушу жол транспорт министрлигинин иши, мэриялардын, айыл өкмөттөрдүн, мугалимдердин баарыбыздын ишибиз да. Ошон үчүн премьер-министрдин жанагы протоколдук тапшырмасын аткаруу максатында мен жана айтып кетпедимби, канча знактар, канча жол белгилери коюлуш керек. Биз азыр деген 537 мектепти биз текшерүүдөн өткөрүп, ошо 537 мектептин жанына жол чырактарын, жанагындай светофорлорду, жол сызыктарын, жол белгилерин коюу максатында 1-2, 3 этап менен иш алып барып атабыз. Анда сөзүңүзгө аралжы жогоруда айтып өттүңүз, мүмкүн ошол окуучуларды мектептен да тарбиялоо керек деп. Анда эмесе сөздү ушул билим берүү министрлиги тараптан келген өкүл сизге берсек, өзүңүздү тааныштырып, бул жерде деген мүмкүн бизде чындыгында эле ошол мектепте дагы аларды ушул жол эрежесине үйрөтүү, же болбосо жолдон кантип өтүү керек, этият болуу керек. Мен чындыгында кийинки күндөрү ушу бир чоңоюп эле калган 7-класста окуп калган баламды үйдөн үйрөтчү болдум. Сен деген ошол жанагы мындай атайын лежачий полиция деп коет, ушу жатыткан нерсеге ишенбе, андан да машина катуу келиши мүмкүн. Жанагы полосадан дагы ишенбе, ага дагы сен водительге. Сен деген ошол эрежең менен эле полосадан өтүп баратсаң, сени келип машина уруп кетиши мүмкүн. Себеби андай окуя бизде болду да, Бишкек шаарында. Анан кийин мен ошентип баламды ошентип үйрөтүп калдым да, сен эч нерсеге карабастан машинанын таптакыр жок болгонун күт дагы, машина сен өтүп кеткенге шарт болгондо, машина жок болгондо, ошондо гана өткүнүң деп үйрөтүп атам. Анткени бүгүнкү күндө биз ошол нерселерге дагы биздин айдоочулардын
жасаган каталар үчүн аларды ичип алып ошо баланын жолдо өтүп бараткан баланы көрбөй уруп кеткен учурларына байланыштуу мен ошентип үйрөтүп жатам баламды. Ал эми биз бүгүн ошо мектеп тармагында кандай кылып тарбияласак болот балдарды? Саламатсыздарбы? Билим берүү министрлигинин мектепке чейинки мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Касымова Нурзида Бабакировна. Бүгүнкү күндө жогоруда айтылып өткөндөй, жол эрежесин сактоо, жол кыймылынын коопсуздугу, жалпы эле ошол жол кыймылындагы болуп жаткан окуялар тууралуу көптөгөн статистикалар алынып, жол кырсыктары көбөйдү, азайды, мындай болду деп ар түрдүү маалыматтар болгондуна байланыштуу жеке премьер-министрибиздин тапшырмасы менен министерство, ведомство аралык комиссиялар түзүлүп, иш план иштелип чыккан. Анда биз агай айтып өткөндөй, республика боюнча жалпы 2218 мектеп болсо, ошол мектептердин кайсы мектептер жол жээгинде жайгашкан, кооптуу аймакта деп саналгандарын баарын тактап, изилдеп 537 мектептин списогун бул агайларга бергенбиз. Бүгүнкү күндө ошол мектептерге эмне иштер жасаш керек деп ата-энелер, мугалимдер, мектеп жетекчилиги тарабынан жол сызыктарын чийүү, жол чырактарын коюу, жол белгилерин коюу сунуштары түшүп, ал сунуштардын баарын Ички иштер министрлигине өткөрүп берилген. Ал эми жеке мектепте болсо, бүгүнкү күндө 1-4 класска чейинки башталгыч класстарда базалык окуу планына атайын коопсуз жашоонун негиздери деген предмет киргизилип, анын ичинде жол кыймылы, бүт бардык программалар камтылган. Ошол программанын ичинде 1-4 класска чейин основа безопасности жизни деп ошол предмет киргизилип окутулат. Андан сырткары 5-9 класска чейин сергек жашоо мүнөзү деген дагы предмет катары киргизилип, класстан тышкаркы иштерде окутулуп турат. Ошондой эле мектептерде атайын мектеп класстык бурчтар уюштурулган. Мында жол эрежесин кантип сактоо керек, ошол белгилер, жол эрежесиндеги белгилер, кайсы мезгилде өтүш керек деген толук бурч, атайын бурч чыгарылып турат. Ал бурчтар ай сайын жаңыланып турат. Мектептерде патрулдук милиция кызматкерлери менен биргеликте учурда аябай чоң иштер жасалып атат. Мисалы, жанагынтип балдарга мектепке чогуу биргеликте иш алып барып, лекция сабак өткөн учурларыбыз бар. Ошондой эле жол кыймылынын жаш инспекторлору деген мектептерде топтор ачылып, ошол топтор менен биргеликте патрулдук милициянын кызматкерлери, мугалимдер биргеликте иш алып барып, класстык сааттарды, анан жолдо жүрүүнүн эрежелерин жолдордо жанагы өздөрү көрүп, ошону ишке ашырып, жолдон кантип өтүү керек, практикалык иштерди жүргүзүшүптү. Ошондой эле жанагында айтып өткөндөй, келген ата-энелер менен дагы ошол бурчтар көрүнүктүү жерге илинип, ошо ата-энелерге дагы жеткиликтүү. Бул эми кагаз жүзүндөгү нерсе да, биз андай нерсени жасап көнүп калганбыз, бул жерге илип койдук, бул жер көрөт, анан мындай бир проект түздүк деген. Мисалы жакын арада эле вот 2 окуучуну уруп кетти, абдан оор абалда болуп, ал балдар деген моралдык жактан дагы абдан страдать этишти, ошо ата-энелери материалдык жактан кыйналышты, анткени балдарды дарылашты. Ошол кырсыкка кабылган окуучунун кайсы мектепте окурун, кайсы мектептен экенин билип, ошол мектепке кандай сабак өтүп, мүмкүн ошол именно 4 класстан жана уруп кеткен 2 бала окуган класста бул жөнүндө кенен нерсе жок, алар деген билбейт ушу жолдон кандай өтүш керек экен деген. Ошол жөнүндө такталып, бул уже кырсык болгондон кийин ошол мектепке барып, ошол жерде сүйлөшүүлөр болобу ушул билим министрлиги тарабынан? Биз бул окуу жылынын аягында ошол 2 баланы уруп кеткенден кийин биз акцияны баштадык. Жолдон өткөрүү, балдарды жолдон өткөрүү акциясын. Волонтерлорду издеп, ар бир мектептин жанына волонтерлорду издеп, кызыл желек менен коюшту. Биздин лиганын директорлору ошо бардыгын уюштуруп, интернет аркылуу адамдарды издешти. Ошол адамдардын арасында мен да келдим. Келип 10 күн биз жолдо турдук. Анан бул жерде бир тараптуу күнөөлөгөнгө болбойт. Бул жерде шопурлар да күнөөлүү экен, айдоочулар дагы.
ата энелердин да күнөөсү бар, жаш балалардын да күнөөсү бар. И биздин милициянын да күнөөсү бар. Мисалы жол чегиндин эки жагында турган машиналардан кичинекей балдар чуркап чыга калса, айдап келаткан адам айдоочу көрбөйт экен. Кичинекей балдар анткени машина менен тең да, алар көрүнбөйт. Ошол жерден биз тосуп турдук да, биз желегибиз менен тосуп, балдар келатат, абайлагыла деп карап, ошолорду өткөзүп турганга аракет кылдык. Анан алар бар бала да, байке айткандай бала да чуркап чыга калышат экен. Токтоп тур, биринчи оң жакты кара, биринчи сол жакты кара, анан оң жакты кара. Шашпагының деп колунан жетелеп бирден өткөзүп жаттык. Анан ата энелерин да көп аябай кылган туура эмес нерселерди көрдүм. Таптакыр эле пешеходный переход бул жакта турса, алар башка жактан өтүшөт. Эрежени бузуп, эрежени бузушат. Эки светофордун ортосунан өтүшөт. Бул светофорго жол чыракка баскандан эрегишет, бул жакка да баскандан эрегишет. Ортодон чуркап өтүп кетип баласын жетелеп алат. Баласын жетелеген бойдон бир экөөнүн артынан чуркап барып. Ал бала ошондон үлгү алат. Апам өтүп атат, мен да өтсөм болот деп. Сиз жокто ушинтип жолдон өтө турган болсо эмне болот десе, мен жокто антип өтпөйт дейт. Эмнеге сиз ага ошончолук ишенип турасыз? Мен ата энем ушинтип өтүп аткандан кийин мен деле өтө алам деп ошентип чуркап өтсө эмне кыласыз деп. Сиз күнөөлүү болосуз десем, андай болбойт деп. Ошентип ата энелердин артынан чуркап дагы айтып алардын да жинине тийип жүрдүм. Анан экинчиден да кичи автобустар. Алар деген аябай каттуу айдашат экен. Маршруткалар, каттуу айдашат. Анан кишилерди посадка-высадка именно ошол жол чегинден, жөө жүргүнчүлөр өтө турган жерден түшүрүп чыгарганга аябай көмүп турду аларчы. Ошо 10 күндүн ичинде аябай көп көрдүм. Кичи автобустар гана эмес, чоң автобустар деле ошол жерден кишилерди түшүргөнгө аябай неме кылышты да. Аялдамадан токтолосу. Аялдамадан токтобойт. Мектептин алдында жөө жүргүнчүлөр өтө турган чегинден токтоп, балдарды түшүрүшөт. Балдар аларга эптеле пассажир алып акча алуунун максаты болуп, ар жактан келаткан машина белгисиз да, ал эмнеге токтоп атат, пешеходду өткөзүп атабы же кишини түшүрүп атабы белгисиз. Балдар чуркап чыкканда ар жактан уже сүзүп кетиш мүмкүн да. Ошол маршруткалар, кичи автобустар токтогондо да ар жагынан чуркап барып, машиналар тосконго аракет кылып жатты. Сөзүңүздү алды, бул жерде деген биз ошол жана маршруткаларды аялдамадан эмес, жолдон токтогону үчүн дагы штраф төлөө бир эрежеси мыйзамын киргизишибиз керек экен. Сиз кандай деп ойлойсуз? Алар мүмкүн ошо биздин жанагы жолдо турган патрулдук милициялар көрүп калабы, ал аялдамадан эмес жөн жерден туруп биздин жарандарды түшүрүп жаалып жаткан. Ошол жерден штраф салуу тарабында караш керек экен. Мен чындыгында эле бул нерсени көп көрөм. Ошол жерден түшүп алып, балдар деген жөнөкөй эле бир көчөдөн түшүп алып туруп, анан кийин жолдун бул жагына өткөндө чуркап бараткан машина көрбөй калат дагы, ал баланы уруп кеткен учурлар көп эле болуп жатат. Бул дагы бир олуттуу маселе экен, ошону дагы эсиңиздерге алып койсоңуздар. Ушул боюнча менде бир эки сөз бар. Мен жана жогоруда айтып кетпедимби, биз жана рейд өткөрүп атабыз деп. Бул кичи микроавтобустар менен чоң автобустар менен бүгүнкү күнү биз рейд өткөрүп атабыз. Биз ар бир күнү өткөрөбүз, эртеден кечке чейин. Бирок өткөргөндө биз баягы жөн эле өткөрүп коюп эле тынч отуруп калбастан, биз если бул шаардын ичиндеги микроавтобустар болсо, биз мэрияга жазып атабыз катты. Биз микроавтобустун ичинен өйдө текшерип, состояниясынан өйдө карап атабыз. Кээ бир көп микроавтобустун ичинде жанагы отура турган орундуктун бүт баарын алып койгондогу айыңга эл көп батат деп ичине элдерди көп салып алганда, тургузуп алганда, ушундай фактылар. И жанагы булардын ички, тышкы көрүнүшү талапка жооп бербейт да, талапка жооп бербейт. Керек болсо жанагы айдоочу кетип баратып, за рулем кетип баратып, тамеки чегип же болбосо сиз айткан эле чоңуз айткан ошо жөө жүргүнчүлөр өтө турган жерге токтоп, мунун баарына чара колуп, бирок чынында бүт баарын такыр эле бирин калтырбай карап турууга баягы мүмкүнчүлүк болбойт экен. Бул жерде аң сезим эң биринчи, аң сезим. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, биз жалгыз милициянын эле колунан келет, милиция кылсын дебей, баарыбыз жалпы иштесек, бул боюнча чоң жетишкендикке жетебиз. Шаар башчылыгынын дагы өкүлүн чакырсак болмок экен, анткени ошол жана микроавтобустарды жолго салган, ошолорду деген бир иреттеп бере албаган, бул жерде шаар башчылыгынын да күнөөсү бар. Кете турган нерсе, мурун бул биздин шаар өзү мурунку Союз убагында 3000-4000 эле машинеге расчеттолгон Бишкек Фрунзе шаары болуп эсептелинет да. Ошол көчөлөр ошол бойдон калган. Шаардын жээгине наоборот азыр жанагы жаңы конуштар түшүп алган. Шаардын ичинде бүгүн миллионго жакын машина жүрүп атпайбы? Бишкек шаарынын ичинде миллионго жакын машина. Бүт баары ушу Бишкек шаарынын ичинде быкылдап аткан кезде, бирок ошого карабай кандай чоң жумуштар болуп атат. Баары такыр эле иштебей отурат дегенден алыс болушубуз керек. Жумуш абдан жакшы болуп атат. Эгерде биз менен чогуу чыгып көрсөңүздөр, өз көзүңүздөр менен көрсөңүздөр дагы абдан жакшы болмок да.
кошумчалай кетсем, бизде аябай чоң иштер жүргүзүлүп атат деп айтып атпайбызбы? Бизде азыр бүгүнкү күндө республикалык деңгээлде райондук, шаардык, областтык, анан республикалык деп жаш инспекторлор, жол кыймылынын жаш инспекторлору деген кароосуна өткөрүлөт. Муну Билим берүү министрлиги менен Ички иштер министрлиги биргеликте өткөрүшөт. Ошондо биз быйылкы өткөрүлгөн жылда ушунчалык таң калдык балдарыбыздын жетишкендиктерине. Казакстандан орун алып келишти. Нарын областынын командасы келишти. Казакстандан орун алып келишти. Биз да ал боюнча көрүп маалымат берип турабыз. Бул абдан жакшы иш-чара. Мен ошо МВД менен тыгыз иштешкенге байланыштуу бир нече жерге барганда алыскы аймактагы окуучулардын ошол жол жүрүү эрежелерине болгон мамилелерин, алардын өткөн конкурстарын көрүп мен абдан таң калгам. Бул боюнча бизде маалымат бар. Маегиңиздерге чоң рахмат. Абдан кызыктуу маек болду. Анткени бизде премьер-министр өзү айтып кеткендей, бүгүнкү күндө биздин шаарыбызда, негизги аймактарыбызда эң бир орчундуу маселелердин бири бул жол эрежеси жана айдоочуларга болгон мамиле. Чындыгында эле аларга деген кичине мындай катуураак, татаалыраак мамиле жасашыбыз керек. Анткени алар биздин коом чындыгында азыр ошондой болуп калды. Аларга мындай сөз менен айтып, жерүүлүк көрсөтсөң дагы көп түшүнө бербейт. Жогоруда биз айтып кеткендер, аларга айып пулду көбүрөөк салып койсоң, ал бир жолу төлөсө, ошо менен ал кишинин аң сезими да өзгөрүшү мүмкүн. Ошол маегиңиздерге чоң рахмат. Биздин бул берүүбүздөн кийин мен ойлойм, бүгүнкү премьер-министрдин ушул биздин өлкөнүн бир орчундуу маселесине көңүл буруп, ошо чогултуп бардыгына тапшырма бергендиги дагы бул дагы бир чоң кадам болуш керек деп ойлойм. Маегиңиздерге чоң рахмат. Мындан кийин да ушундай бир нерселерге тиешелүү маселе болсо келип туруңуздар. Коомчулукка баарыбыз чогуу биз сиздер болуп көбүрөөк түшүндүргөнгө аракет кылалы. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн жол эрежесин кантип бузбоо керек жана негизги эле адамдын аң сезимине ошол эрежени бузбай аман эсен жашоого кантип үйрөтүү керек боюнча келип маек куруп беришти тиешелүү органдар. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар. Баарыбыз аман бололу.